эркек ата энеси жок өсүшү мүмкүн, балким да бышып өсүшү мүмкүн, бирок кыз эч качан атасынын энесинин сүйүүсүнөн айрылбаш керек да. Эненин орду бөлөк дейт го. Диплом алдым, өлө сонун болуп, концерт бүттүм, тим эле сонун ойноп туруп, машина бар болчу ушундай. Монтип келип чалайын десем апам жок. Көрүүчүлөргө айтып кетсек, 4-5 жыл байланышпаганыңыздын себеби эмнеде? Кудай сактасын, бирок жашоомдо жоктой мамиле кылам да көбүнчө учурдачы. Атаңыз тууралуу сөз кылбасак болбойт. Экинчи ошондой зомбулуктар кайталанбайт деп ойлойм. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде өзгөчө конок, ар дайымкыдай эле Каныш Нурди. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандай келип алдыңыз? Жакшы, өтө кубанычтамын. Скрипкаңызды көтөрүп келипсиз. Бүгүн бизге жана көрүүчүлөргө аябай бир чоң нерсе даярдап келгенсиз го. Жөн эле көтөрүп келдим. Анан Кудайдан. Негизи биз көрүүчүлөргө айтып кетсек, акыркы учурларда хит болуп аткан Шашпа деген Самат Эркинбеков менен чогуу ырдын ээси, соавтору болуп калабы? Исполнитель, аткаруучу болот. Аткаруучу болуп каласыз. Бирок ал жерде сиз бизге баягы жаңы эле чыкканда келгенсиз да, келип биз мындай дос катары сүйлөшүп отурганда көрсөткөнүңүздө хит болот деп ошондо эле ишеничтүү айткан экенсиз да? Каяктан билгенсиз? Өтө хит деп айта албайм, бирок жаңы чыкканга просмотр, көрүүчүлөр комментарийлерге караганда жакшы жүрүп атат деп ойлойм да. Хит деп эле айтам мен. Себеп дегенде ар бир биз шаарда жүрөбүз да, ар бир машинанын эле ичинде ырдап аткан болот. Анда кубанычтамын, мен уга элекмин да башкалардын машинасы. Сиз албетте уга элексиз да, сиз концерттерден бошобой атсаңыз. Анысы бар. Бишкекте кандай концерт, кимдин концерти өтпөсүн, Каныштын катышуусуз өтпөйт экен. Эсте каларлуу мына азыр эле Мирбек Атабековдун концерттери бүттү. Сезимдер кандай, мындай чарчообу же мындай бир чоң жүк түшкөндөйбү, кайра жеңилдөбү, кандай сезимдер? Негизи өтө чарчоо болбойт, себеби ар бир концерт өзүң мындайча каалооң менен, эмоцияң менен болгон үчүн, кызыктуу болгон үчүн анчалык чарчаган болбойт. Бирок чарчаган, морально чарчадым деп айтсам болот, себеп дегенде күнүгө эми канча миңдеген адамдын алдында чыгып атасың, анан энергияңды беришиң керек, алардыкын аласың, ошондо үйгө мындай эчтеке кылбасаң деле бирок катуу чарчап калат экенсиң да. Анан азыр жакшы өзүмө келип калдым. Кийинки концерттер, кимдин концерти, кайсыл жакта болот? Бүрсү күнү учуп атам Италияга. Мен угуп калган жерим бар эле. Папа Римский сизди чакырып атат деп. Ошол туура. Папа Римскийге кетип атасызбы? Ошондой эле Ватиканга барып выступать этебиз. Эмнеге дегенде, негизи Жети Güzel деген группабыз бар. Ал 7 түрк элинен, 7 мамлекеттен 7 кыз тандалган. Ошондой эле Кыргызстандын атынан мен барып, ошол жерге Кыргыздын чыгармасын ойнойм да. Анан биз ушул проект менен 3 жыл болду. Мындайча айтканда Европа, Азия, Американы айланып бүттүк буюрса. Жакшы. Кызыктуусу 7 түрк мамлекеттин аткаруучу ырчылары Папа Римскийдин тронунун жанында ырдаганы кызыктуу экен. Аял жакта аспапчылар болот, жалаң. Анан билбейм эмнеге андай болуп калды. Эми барганда да толук маалыматыбызды билебиз, анткени бизде ошол жерде организатор бар, анан кийин көп киришпейм да, эми бизге айтса эле болду деп өзүм кызматын аткарып. Ал кандай жанрдагы конкурс болот? Ал деген концерт болот. Жанр дегенде этникалык, ар бир мамлекеттин өзүнүн чыгармасын ойнойбуз. Ошондой эле Италияга бараткан соң Италиянын чыгармасын дагы ойнойбуз да. Бул
ойнойбуз дегенде кыякта ойноп бересиз же Ал пианино? жакта кыяк бар, пианино бар, вокал бар, виолончель, альт. Комузда дагы чертип саласызбы? Менби чертип коем. Негизи алып кетсек, мисалы сиз чет өлкөлүк ырчылар келеби, эстрада жылдыздары келеби, биздин өзүбүздүн жылдыздар болобу? Чындап эле сиздин катышуусуз өтпөй кеткен концерттердин көпчүлүгү. Эмне айырмачылыгы бар? Мисалы үчүн ХЧО дейт го, ХЧО келди, Мирбек Атабеков келди. Негизи эле ХЧО же Мирбек Атабеков? ХЧО өзүнчө, Мирбек Атабеков өзүнчө. Хорошо, анда Мирбек Атабеков же Нурлан Асип? Уже тандоо кетип атабы? Мирбек Атабеков. Анда ХЧОга айтсакчы. Айта бербейм. Жок, ХЧО же Мирбек Атабеков? Мирбек Атабеков. Эмне үчүн? Биздин байкебиз да. Калгандарычы? Нурлан Асипчи? Ал деле биздин байкебиз. Менимче мындай музыка жактан, талант жактан, ыр жактан мага стилиме жакын болгон үчүн окшойт да. Мирбек Атабеков бир сөз менен. Талант. Талантище. Талантливый. Сиз ушул бир жыл мурун эле сиз ырдабай жүргөнсүз да, только ушул инструментте кыякта чертип жүргөнсүз. Анан бир жыл мурун сиз ырдап баштадыңыз. Эмне түрткү болду ага? Негизи апам өзү жакшы ырдачу да. Анан кийин ар дайым айтчу эле Каныш ырда депчи. Бирок мен өзүмө ишенбегенден, үнүм өзүмө жакпагандан жок апа ырчылар көп, эмне кылам мен ушул скрипкамды эле кыйратып алайын деп ойлойм да. Анан кийин канча жыл скрипкада эмгектенип келатам, бирок мага эмне сезилди? Бизге мындайча айтканда скрипка көп бааланбаган сезилди да. Себеби дегенде ал жакта сөзү жок, обон эле. Анан кийин өзүңдүн сезимиңди айтып билдире албайсың дегендейчи. Анан конкурска катышып калам бир түрктөрдүн. Ал жакта мен алдап барат, скрипка эле ойнойсуң. Анан кийин конкурска 2-3 күн калганда Каныш ырдашың керек дейт. Макул деп мен досторум эч кимге чакырбай, эч кимге айтпай, акырын барып балким бир уят болсом эч ким билбесин деп өзүм барып ырдап анан скрипка ойногом да. Анан ошол жерде 100 катышуучунун арасынан биринчи орун алып, чоң белек алгандан кийин ошондо оюма келди, эмнеге мен скрипка ойноп туруп анан ырдап көрсөм болбойт депчи. Анан кийин ошентип анан ырчылыгым башталып кетти. Кайсы биринчи ырдаган ырыңыз болду эле? Чоң сахнада. Чоң сахнада? Жок, ошол конкурста отпайсызбы? Неме деген? Кендим сыр. Түркчөбү? Атын унутуп калдым. Эл аралык экен да. Эмнеге биз анда мындай мен көп деле кызыгып эстраданы көрө бербейм, бирок баары бир угуп окуп турабыз да. Эмнеге ушундай конкурстардын жеңүүчүсү бизде мындай жарыяланбайт? Билбейм. Мен ушул көп жылдан бери ойлоном, анткени мисалы негизи эле классик дүйнөдө канча деген таланттуу музыканттар бар, дүйнөгө чыгып канча орун алат, бирок эч качан бизде жарыяланбайт. Анан буну деген министерство караш керек. Менимче ойлойм, бул мамлекеттен көп поддержка болбогондуктан депчи. Негизи баягы спрос порождает дейт го. Мисалы үчүн спрос болсо да, мисалы биздин Кыргызстандын коомчулугу көп классикалык музыканы укпай койгондобу. Мурун мисалы үчүн кыякта ойногон Аида Баякова бар эле, эжебиз. Аны көпчүлүгү тааныйт эле. Сиз деле анын деңгээлинен кем калган жоксуз, бирок сиз ушинтип ырдап анан кийин элге таанымал болуп барайт атасыз да, эмичи? Бул же ошол мындай азыркы жашоонун талабына отурбагандыктан биринчиден, балким ошол өзүңдүн бактыңан деп коеюнчу. Эки вариант менде. Сиз өйдө да айтып кеттиңиз, апам жакшы ырдачу депчи. Апаңыз менен байланыштыңызбы? Ошо ырдап чыккандан кийин кандай? Негизи апам өзү кичинекей кезинен бери апам жөнүндө маалымат айта берейинби? Айта бериңиз. Негизи апам кичинекей кезинен бийчи болгусу келген, ырчы болгусу келген, бирок тайнем ошол тайтам ошол Кытайда жашап жүргөндө ал жактагы ой
максат ошол эң жакшы мектепте окушуң керек, бүтүрүшүң керек, эч кандай музыка, качан дипломду аласың деп ошол кыйнап эле апамды окууга, тарыхка кетирген да. Анан кийин апам кыялы калып калган. Анан ырдай берчү, ошол ыры жана жан дүйнөдө чыкпай калган нерсеси мага өткөн деп ойлойм да. Анан кийин 3 кызбыз апамдан. Үчөөбүз тең баарыбызга эмнени кааласак кошо берген. Бирөө сүрөтчү, бирөө дизайнер, анан мен ошол музыкантка кеткем да. Анан кийин апам менин көп ийгиликтеримди али биле элек, байланыша элекмин. 4-5 жыл болуп калды. Анан эгер билсе, билбейм, кубанычы батпай кетет деп ойлойм да, жүрөгүндө. Көрүүчүлөргө айтып кетсек, 4-5 жыл байланышпаганыңыздын себеби эмнеде? Сиз билесизби? Негизи ушул тууралуу теманы көп козгобойм. Себеби козгогондо жанагы жүрөк сыздайт эмеспи, оонот эмеспи? Айта бериңиз. Биринчи себеби ошол Кытайда. Кытайда лагерь деп бүт дүйнөгө эле тарады го ал маалыматтар, ошол уйгурлар, кытайлар деген соңчу. Анан апам ошол жакта да. Анан карантиндин себеби менен да келе албай калган да, ошондон бери калып калган да. Карантин канча жыл болду башталганына? 2020 болсо 5 жыл болуп калды. Анда туура эле. Ошондон улам ошол лагерьге кирип кеткен да. Негизи сиз менен бул жакта эле турчу же кандай? Сиз отдельно келгенсизби? Биз келип кетип турчукпуз. Негизи Кытайда жашайбыз. Ар тышта Тайнем үйү, Кызыл суу магазинибиз бар, ошакта эмгектенгенбиз. Анан биякта да үйүбүз бар. Келип кетип турчукпуз да. Азыр мындай сизде аракеттер албетте болду да, байланышкан аракеттер болду, натыйжа бербедиби? Жок. Бул эми азыр кече жакында эле 20 жылдык болду да. 20 жылдыкта бир киши аялын өлтүрүп койду кызганганданчы. Анан коомчулукта көпчүлүгү аялдардын укугу деп чыгып атпайбы? Бул жерде негизи эле сиздин үй бүлөңүзгө тиешелүү маселе. Бул не только аялдардын укугу, негизи эле адамдын укугу болуп саналат эмеспи? Ошондуктан эгерде сизге оор келбесе, кичине мындай бөлүшүп кетсеңиз, биз үчүн, көбү үчүн табышмак да. Анан сиздей атактуу адамдар кичине ушул нерсени айтып берсе, эмне болуп атат чынында ал жактачы? Себеби Кытайга көп эле аз барып келип калды го. Сурасаң эле, билбейм, барып келдим, мен жакшы эле намазымды эле каалаган жерде окуйм, анан мынтип эле жүрөм дей берет го. Негизи туристтерге, анан кийин ошол жерде жашап туулуп өскөн Кытайдын жарандары, мусулмандарга айырма чоңбу Кытайдын бийлиги? Айырма албетте чоң. Анан кийин мен азыр толук билген маалыматымды айта албайм. Себеби апам боштондукта эмес. Анан кандай ага жетет, жетпейт билбейм да. Болгону айта алам, ошол өзүмдүн сезимимди, апама болгон балким сүйүүмдү, ошол кыйынчылыкты кантип өткөм, балким ушундай суроолорго жооп бере алам да. Анткени апам кооптуу. Анан өзү граждан КНР болот да. Биз кыргыз мен деле жада калса эчтеке эч ким делечи жардам бере албайт деп ойлойм да. Ушул жылдан өтүп ушул немеге келдим да, чечимгечи. Анан кийин чын айтканда башында аябай кыйын болду. Себеби апам экөөбүз, мен аябай мындай апаман жакын болот го, ушундай кыздарчы, күнүгө сүйлөшүп 24 саат апаң менен ошондой кыздардын бири болчумун. Апам жок, элестете алчу эмесмин. Анан Кытайга кеткенде ар кандай кыйынчылыктар болду. Себеби биякта бизде башка тууган жок, 3 эле кызбыз. Анан апам да бизди жаман көндүрүптүр, баарын өзү кылчу да. Акча жагынан, жумуш жагынан полный өзү кылып неме кылчу да. Анан бир нерсени түшүндүм. Бул жашоодо бир нерсеге сен байланбашың керек экенинчи.
эч кимге эч нерсеге. Эч кимге эчтеке байланбашың керек экен. Керек болсо ошол сен өзүң төрөгөн балаңан, сени төрөгөн апаңан, сен качан бир нерсеге байландың болду, ошондон жашооңду ошого байлап алсаң, ошо менен сыноолор келет экен да ар кандайчы. Анысы андай мындай бир күнү ошол кыйнала бергенден, сыгыла бергенден эми өзүбүз элестетсе, сен кантип суу ичесиң же тамак жейсиң апаң тиякта жүрсөчү. Анан аяктын ситуациясын эми өзүбүз билбейбиз, толук маалыматты билбейбиз. Анан интернеттен карап алып эле жүрөгүң сыгыла берет да. Баары көрдү деле болуш керек анычы. Анан кийин аны ойлой берип аягында Кудайга койдум да. Же болбосо аны Кудай сактасын, бирок жашоомдо жоктой мамиле кылам да көбүнчө учурдачы. Андай сиз ошол ситуацияны пробел коюп койт экенсиз да. Ооба. Бирок Буюрса жакшы, күнүгө тиленем, чыкса экен, батыраак келсе экен, бирок как будто сенин мамаң жоктой да. Чынында бул өтө оор нерсе, себеп дегенде мусулмандардын эң чоң болгон жарасы бул азыркы күндө эң чоң болгон эки жара бар дүйнөдө. Бул ошол сиздердин мекениңиз болуп калган Үрүмчү, анан экинчиси Палестина. Ар бир мусулманга биз кайрылып кетет элек. Мусулмандын эң чоң куралы бул дуа дейт. Дуа кылып коюңуздар, ошол мусулмандардын азабы жеңилдесин. Анан эми ушул темада бир эң акыркы суроо берип койсом, себебин билесиз да, же билбейсизби? Эмне себеп болду кармалганына? Себебин билбейм. Себебин балким кийин өзү келгенде айтып бериши мүмкүн, бирок өзүм билбейм да. Иншалла. Анан чоң үмүт менен ошол сиз айткандай дуа менен эле жеңишибиз керек кыйынчылыктарды. Сиз эми азыр Кытайга киргени уруксатыңыз барбы, жокпу? Негизи кирсе болот деп ойлойм, анткени мен кыргыз паспортун алгам, толук кыргызстандык болгом, бирок менин ошол тааныштарым барат, каныш көп суроолор болот. Тынч эле отур, эчтеке кылба, күт дейт да. Эми акыркы суроо деп убада бердим эле, дагы бир суроо пайда болуп калды. Ал жактан чыккандар барбы? Ал жактан чыккандар көп эле. Негизи көптөрү чыгышкан да, бирок ушул апам чыга элек болгондо мага аябай чоң суроо жаратып атат да. Көбү чыккан, жакшы эле болуп калган дегендей, бирок чыкса гана дегендейчи. Апаңыз оронот беле? Апамбы? Апам негизи динге жакын эмес болчу. Динге жакын эмес, бирок апам көп тарыхый иш-чараларды алып барган. Кыргызстандын тарыхын, Кытайдын тарыхын. Эгер апамдын ишин мындай басмалап кетсем, Чыңгызхан деген сериал чыккан, убагында эсиңизде барбы? Ошону апам Монголиядан алып келип, кытайчадан кыргызчага которуп, Мулан кинолорго озвучка кылып, прямой которуп, ГТРда иштеген да. Андан тышкары да көп китептерди, Манас энциклопедиясын которгон, Рыспай Абдыкадыровдун ырын которгон. Анан кайсыл себептен аякка кирип кеткени мага деле белгисиз да. Негизи Кытай мамлекети, бийлиги тарыхка өтө мындай басым жасап, тарыхка кайтып ушинтип турган мамлекет го. Анан тарыхты Монголиядан алып келгенде, бул илгери Монголия менен Кытай душман болгон го. Балким ошого байланыштуу. Сизге тарых жөнүндө эмне калтырып кетти эле апаңыз? Тарых жөнүндө мен бир нерсени эле билем. Көбүнчө тарыхтар ачык айкын айтылбай калган да. Өзүнүн мамлекетине жараша жазып коюшат, кээ бир жерлерин кыркып коюшат. Кытайда сиздер бул эми чоң мамлекеттердин тарыхы. Сиздердин үй бүлөңүздүн тарыхына айтсак, канчанчы жылдары сиздин чоң аталарыңыз барып калган Кытайга?
Негизи айтат го кытайлык кыргыздар баары эле өркүндө качып барган депчи. Кыргыздын каймактары дейт. Бийлери качып кеткен дегендейчи. Анан кийин чын айтсам жарым кыргыздар качышкан экен. Жарым кыргыздар ошол жерде эле калыптанган болчу экен. Жайча айтканда Оштон ары Эркештен кетет го, Эркештен ары деле Кызыл Суу, Улуу Чат болуп кетет да. Ошол жерлер Кытайдын территориясына кирген менен ал жердин аты кыргызча болуп калган да. Анан балким ошол жер бөлүнүп атканда кичине алынып калган да. Ошо эмнеге андан дейм, анткени атам өзү ошол жактан. Кытайда эле эзелдеден, Кытайдан ошактан. Бирок кыргыз. Апам болсо Кочкордон, тайнем, чоң тайнем Кочкордон 16-жылы качып барышкан да, өркүндө. Негизи ал жерлер Кытай алсыз болуп турган учур эле да ал маалда. Алсыз болуп турганда каралбай эле турган жер болсо керек да. Анан уже баягы границаларды бөлгөндө Советтер Союзу менен ошол тоодон нары, ошол тоодон бери болуп эле бөлүнүп калышкан го. Болушу мүмкүн. Негизи жашоо кандай ал жакта? Уйгур Цзиньцзянский округ болот го. Уйгурлар көп басымдуу. Эмнеге мындай уйгурлардын көйгөйү көтөрүлө берет да? Алардын ичинде казак, кыргыздар деле көп да. Уйгурлардын көйгөйү көтөрүлгөнү мен ойлойм өзүнүн эгемендүүлүк мамлекети жоктугунан биз өзүнчө болобуз деп ошол жылдан жылга аракет кылып, анан ар кандай жакшы жаман иштер болгондо анан ошону кытайлар басабыз деп балким ошонун арасына кыргыздар да казактар да кирип кетиши мүмкүн да. Ошондон айынан эле деп айтылат негизи лагерь жаралган депчи. Негизи аралашып эле жашашабы уйгур, кыргыз, казак? Ооба, биз уйгурлар менен кыргыз, казак болуп жашайбыз. Мындай местный управление барбы? Бийликчи. Ал ошол бийлик ошол улуттардан коюлабы же центральный аппараттан келеби? Бийликти кытайлар коюлат. Кытайча билесиз да? Анан кийин биз кандай, анан тайнем, тайтам ошол баары ошол жактан болот. Анан кийин эжем Кытайдан төрөлөт. Анан 97-жылы чоң тайнемдин кыялы калып калат. Кыргызстанга бир келип кетким келет деген. Анан кийин апам ошол чоң тайнемди Кыргызстанга көрсөтөр, алып барып келейин дердин алында чоң тайнем каза болот. Анан кийин тайнем апам болбой ошол кыялын аткарам деп эле Кыргызстанга келет 97-жылы. Келип анан 31-декабрда мен төрөлөм бул жактан. Төрөлгөндөн кийин бир аз жүрүп анан апам кайра алып кетет Кытайга. Артышта жашаганбыз да, чоңоюп анан ушинтип эки мамлекетте өскөм да. Бияка келем бир 5 жыл, кайра тияка 3 жыл, 5 жыл, 3 жыл ар кандай болуп атып эки мамлекетте чоңойдук да. Бирок орусчаны дагы суудай, кыргызчаны дагы суудай сүйлөйт экенсиз, кытайчаны да сүйлөсөңүз керек суудай. Ооба, үйрөндүк го. Канча тил билесиз? 4. 4-тү? Ошондо кыргызча эсептеле? Ооба да. Кыргызча, орусча, англисче, кытайча, түркчө бир аз. Өзбекче, казакча деп кошуп кетербейсизби да? Уйгурча деп эле. Анан негизи сиз бул жерде мен дагы окуп калган жерим бар. Сиз 3 жыл Москвага окууга тапшырам деп, чоң окуу жайга аракеттенип, анан барбай калыпсыз. Эмне себеп болду? Америкага болчу. Москвага эмес беле? Америка болчу. Аябай көп. Негизи Кытайда жашоону айтсам өтө кыйын деп, оор сезим келет. Себеби апам ушундай аял да, мындай эркек аял. Бардык нерсе эң жакшы болуш керек да. Биз жөн эле мектепке барып окубашыбыз керек. Бизде максимально ошол дүйнө, не то чтобы Кытайда, дүйнөдө эң жакшы мектепте окушубуз керек да. Ушундай тарбия менен өскөнбүз да. Ушул тайнем, тайтам, айта кетсек, тайтам жазчу. Анан атын айтып кетиңиз. Турсун мырза. Анан кийин ошондой талап болчу экен да үй бүлөбүздө баарындачы. Анан кийин Пекинге бардык, эчтекени билбей эле бардык. Тайжем тосуп алды. Анан аяка мен негизи пианистка, анан скрипачка болчумун да, эки аспапта ойночумун да. Анан барсак көрсө скрипка бир аз арзаныраак болуп калат экен да пианинодочу. Макул анда скрипка үйрөнөлү да. Анан бир саабагына апам 5000 сом төлөчү да ошондо. Анан 3 кызбыз. Эжем художник негизи эле,
Кытайда акчасы барлар эле ошол же художник болот экен, же музыкант болот экен да. Себеби ал жакта баасы башкача, биздей бааланбайт да. Мындайча айтканда, аякта башкача бааланат да. Анан кийин же ошол сен таланттуу болсоң эле сен ошол жака кире аласың, акчаң дагы болуш керек да. Анан кийин ошол мектепке тапшырабыз деп эмнени гана көргөн жокпуз Кытайда жашагандачы. Апам квартираны да төлөйт, анан кийин жумушуна барат, кечке иштейт, жумушунан чыгып дагы акча табыш керек да. Анан кантип акча табасың? Жерде отуруп алып неме төлгө салчу да. Төлгө салып эптеп бир хотя бы мындай чай пайга да болсун депчи. Анан ошол жерде жана отуруп жана бар го бизде мындай весы коюп же мынтип акча салып коюп, ошондой сезим болчу да менде. Анан мен мамамдын жанында отурчумун да, көрүп алып ичим кыжалат боло берчү. Канча жаштасыңыз? Анда мен 10-12. Акыл эске кирип уже чоңоюп калыпсыз да. Анан 2 жыл окудум. Мамам кыйнап өзү алып барып сабакка, ошондо бир сабак 5 бир жумага дейин 15 000 сом кетчү жөн эле. Андан тышкары элестет дагы сиңдим эжем, анан тамак аш, аны мунулар бар да. Ошентип 2 жыл окудум. 2 жыл окуп анан ошол мектепке тапшырдым. Мындайча айтканда дүйнөдө 3-чү орунда турган Центральный Пекинский музыкальный школага тапшырдым. 100 адамдан 20, 20 10 адамдан мындай 9-чу болуп тапшырып калдым да. Предпоследнячу, то есть не самое хуже да. Анан ошого тапшырдым. Тапшырып болду, наконец-то тапшырып анан акча жактан кайра сынып калдык. Анткени контракт аябай кымбат болчу. Эмне кылабыз, анан Бишкекке барып, Бишкекке кеттик, акчабыз жок калды. Макул, Бишкекке келдик. Абдраева мектебине кирдим. Окудум, 9-классты бүттүм, жакшы бүттүм. Кайра Кытайга кетем. Эми Америкага тапшырабыз. Хорошо, Америкага тапшырабыз. 13 жашта, 14 жашта болчумун. Аябай даярданып, мына эми экзамен деп. Эмнеге аябай деп атам, сизге мындай, чтобы вы понимали, скрипкага ошол мектепке тапшырыш үчүн мен күнүнө 11 сааттан отурчумун да, скрипка ойноп монтоп алыпчы. Мойнуң ооруйт, тишиң ооруйт. Азыр менде протрузия бар, ошол тура эмес монтип отура бергенден да. Ушунча эмгек талант кылып туруп, анан Америкага тапшырайын дегенде $50,000 керек экен дейт. Анан ошондо эмнеге айтпадыңыз апа десем, мен үйдө Кыргызстанда үйдү сатайын дегем дейт да. Болгону ошо үйүбүз эле бар болчу да биякта. Ошондо айттым, апа эчтеке кереги жок. Бул скрипканы ойнойм, муну таштайм, мен бизнес кылам деп өзүм жалгыз Гуаңжоого кетип калгам да. Анан бияктан магазин ачып ошентип жүрдүм да, мындай онлайн бизнес кылыпчы. Анан ушунун баары эле келип акчага такалат турбайбы эгер чет мамлекетте окусам депчи. Азыр бизнесиңиз эмне болду? Бизнес болбойт экен, көңүлүм жок экен да. Бирок анан консерваторияга келдим, тапшырдым. Анан 4-курста мамам уже связьга чыкпай баштаган да. Анан 5-курста окуп бүттүм, диплом алдым, өлө сонун болуп, концерт бүттүм. Тим эле сонун ойноп туруп, машина бар болчу ошондо. Монтип келип чалайын десем апам жок. Кетпейт звонок. Анан ошол жерден ыйладым да. Эмнеге? Көрсө мен ушул кылган нерсем баары апам үчүн экен да. Апам оку деген, мен окупмун. Апам 1-чи орунду ал деген, мен 1-чи орунду алчумун да дайыма. Апам ушундай болду, заслуженный алды эле ушинтерчү. Эмне кереги бар мам, заслуженный? Эмне кылам, бышырып жейинби? Анан кече жакында мыкты кызматкери беришти. Министерстводон. Куттуктайм. Рахмат. Ошондо деле түшүнүп атам, баары апам үчүн экен. Ошо 5-курста бүткөндө отуруп сүйүнчүмдү эч ким менен бөлүшө албай калдым да. Эненин орду бөлөк дейт го. Эчтеке бул дүйнө менен барабар дейт го. Бир туугандарыңыз менен байланышып турасыз да? Албетте, жанында. Деп анан анда мен болду. Өзүм үчүн окуйн, өзүм үчүн иштейин.
апамдын кыялы эмес, өзүмө бир кыял коеюн деген менен ошол кылып келаткан жумушумду уланта кете бердим да. Андан кийин канча ийгиликтер жаралды. Бул менимче ойлойм, бул мага элестете албаган ийгиликтер депчи. Анткени мага бир нерсе деп айтса эле апам муну кыл, тигини кыл, мондой болушуң керек десе эле мага эмне кереги бар анын дей берчүмүн да. Анан эң жаманы кандай десем, ал билбей эле азыр биздин акыбалыбызды. Анан биз дагы билбейбиз да анын акыбалын. Мен ушу устаздардан уккан нерсемизге айтып коюшум керек. Эне дейт, бирдекени билиш шарт эмес дейт да. Же сиздин ар бир жетишкендигиңиз бул эненин жөн эле оюнда болуп калган нерсе, бул дуба катары кетет экен да, Алла Таалagачы. Отуруп алып, атын айтып, анан тилегин айтыш шарт эмес экен да. Эне жөн эле сиз жөнүндө ойлоп, кыялданып койсо, Алла Таалам ошол нерсени мындай занавескасы жок кабыл ала берет экен да. Мен ойлойм, сиздин ар бир жетишкендигиңиз ошол апаңыздын ошол жакта отуруп сиз жөнүндө кыялданып, албетте сиз айтып атпайсызбы, апамдын оюна келбеген нерселер депчи. Мен ойлойм, сиздин апаңыздын оюна bundan да чоң нерселер келип атат, сиз ошол нерселерге жетесиз деп. Балким. Буюрса. Анан буюрса эми ушул менимче апамдын ыраазычылыгын, батасын алсам, үй бүлөлүк жашоого аттанам деп ойлойм да. Бул кичинекей кезинен калып калат экен. Мен мисалы скрипканы канча жолу таштадым, бирок жана апамдын көчөдө отурганын, Кандай мээнет менен, кандай кыйналганын эстегенде мындай титим барбайт да, тыштай албайм да. сиз апамдын кыялы, апамдын айткан нерсесинен чыкпадым деп атпайсызбы? Бирок өзүңүздүн эле ошол кезде кыяктан бөлөк дагы кыялдарыңыз бар беле? Актриса болгум келе берчү экен, билбейм эмнеге. Сиз эми жашсыз ушул чөйрөдө жүрөсүз, балким азыр оңой. Актриса болуп көрдүм мен, сериалга катыштым, киного катыштым. Мага эми скрипкада мен өзүмдү көбүрөөк ачыла алам да. Эмгегиңиз сиңип калды да бул жака. Эмгектен тышкары да мен мындай сезем да, мындай айкалышып калат экенсиң баары бир. Анан скрипка аркылуу мен өзүмдүн сезимимди чыгара алам да. Баягы адам кайгы муунга батып турганда көбүнчө скрипканы угуп, ушу сиз ойногон классический музыкаларды угуп калат го. Анан сиз өзүңүз акыркы жараткан ушундай скрипкада музыка, мелодия жаралып атат. Апа деп ат коеюн десем кантип же сөзү жок, толук бере албай атам да. Ошол үчүн буюрса скрипка менен ырды айкалыштырып жасасам болот да. Анан дагы уруксат берсеңиз, үй бүлөңүз тууралуу тарыхты айтып берип атпайсызбы? Атаңыз тууралуу сөз кылбасак болбойт? Болот. Атам чоң, мындайча айтканда, ошол Кытайда жаңы кыргыз мектепти ачкан адамдар болгон. Ал менин чоң атам да. Анан кийин ал чоң атама 11 бала болгон. Ошонун эң кичүүсү атам. Тентек болуп чоңойгон. Анан кийин атам көп, кандай десем, арактын артынан берилип, ден соолугу көтөрө албай көз жумган 14-13 жылычы. Ансандай мындай атамды сен ошол кичинекей кезиңде чоңойгондо эми бизде көп го ушундай, азыр эле айта кетсек, классташ менен сабап салды, аны муну. Негизи эле ушул тема канча адамдан укпайм. Любой аял үйдө токмок жейт, это нормально. Эркек эркектей болуш керек. Кандай эркек болот ал деген, аял мондай кармайт, ал үйдө мондай кармайт деген темалар ушул башыман өтөрүп, уже маяма жете кетти да. Анан кийин ансандай ошондой үй бүлөдө чоңойдум. Бирок мисалы эркек
көбүнчө учурда эркек өлтүрүп коет атпайбы аялынчы. Анан кимди өлтүрсө ошол күнөөлүү болуп калат го. А мен ошол жерде толук эркектерди күнөөлөчүм да. Дейин десем, бул аялда да кеп болот экен да. Ошого балким канча ургандай мисалы сезбей чыдап жүрө бергенчи. Сабырдын түбү сары алтын деп тим эле үйрөтүп алган. Ушул сөздү негизи жаман көрүп калгам, бирок өзү жакшы сөз го. Ал бөлөк нерсе колдонсок, Бөлөк туура эмес жакка колдонушат да. Ошондой учурлар болушу мүмкүн. Кээ бирлер атайын сөзү менен ошого жеткизиши мүмкүн. Кээ бирлер чын эле эркектерде бизде негизи эле кыргыздарда ойлойм да, ошол тенденция күчтүүрөөк да. Эркек мындай болуш керек деп. Ал каяктан жана СССРден башталып атпайбы биздечи. А илгери кыргыздарда андай жок болчу да. Болсо делечи. Мисалычы. Анан ошондой үй бүлөдө чоңоюп драма болуп атып эле анан атам каза болгондон кийин 5 жылдан кийин анан эртең менен жүрүп кат жаздым да атамачы. Кой бере алчу эмесмин, мындай үйдө болгон жанагындай ызы чуу чаңдарга эсимен кетчү эмес, ошол мага чоңойгончо чейин азыркы күнгө чейин деле берип койчу да. Таасиринчи. Бул жакта жүрүп кат жаздыңыз да? Бул жакта жүрүп эле эми атам менен көрүшө албай калдым да. Биз деген бул жактан Бишкектен Кытайга баратканбыз. Нарында барат, нарындан авария болобуз. Мен апам, эжем, сиңдим болчу. Мен бутум сынып жатып калам да, белдерим сынып, анан ошондо деген жолдон эми апам сурап калат, келип кечирим сурап калыш. Кайра Кытайга, Кыргызстанга кетелү же кайра Кытайга кете берелү десем, апа кет Кытайга дейм да. Аякта тайкем бар, врач да, тайнем бар, баары бар. Анан мен оңондой көтөрүп жата албайм, кыймылдай албайм да, ошол көтөрүп бир положение менен Кытайга кете бердик да. Кытайдын границасынан киргенде анан суук кабар келет да. Атаң өтүп кетти депчи. Анан апам бул жактан аябай кыйналды. Өз проект менен келаткан. Анан эң кызыктуусу, атам бизди аябай ага чейин ичпей жашынакай болуп жүрүп айыгып калган да. Аябай сүйүнүп бизди күтүп, анан мондай 4 кроватьты мондай тизип общежитияда жатчу экен да. Өзү мындай жатып алыптыр да. Мындайча айтканда, бул 4 кровать менен 4 кызым дечү экен да. Апам, эжем, мен, анан сиңдим. Өзүнө босого жак. Күтөм, эртең келет экен деп анан ичип ошо менен уктап ойгонбой калган экен да. Анан мен кичинекеймин, 12 жаш, эми түшүнбөйсүң көп нерсеничи. Ийим деле жакшы чыкпай калган да. Түшүнбөй калдым, өзүм авария болуп жаңы эле. Анан кийин 5 жыл бияка келип ошол психология менен иштеп атканда эртең менен барып кагазга жазып, атама жазып баштадым да. Ата кандайсыз? Жакшысызбы? Эсиңизде барбы? Сиз мени дайыма айтчу элеңиз, жакшы скрипач болот, жыгырчы болот, мына тыштаба скрипкаңды деп айтчу да. Мен канча тыштап кайра келдим. Улантып атам деп эле жазып кетип барат. Бир маалда шоолоктоп ыйлап түшүнүп атам. Атаң кандай болбосун, ал сени сүйчү экен да. Болгону ал сүйүүнү туура эмес берчү экен да. А эмнеге туура эмес берчү? Өзү сүйүүнү толук алган эмес экен, то есть монтип кете берди да, себептеричи. А эмнеге мындай болгон, мындай андай болгон деп атып, аягында отуруп кой бердим. Атам кечирдим, атамды сүйдүм да. Ата көрсө баркыңызды, бири-бирибиздин баркыбызды билчү эмес экенбиз. Эмнеге бизде ушундай го, баркын билбейт да. Мен деле мындай скрипачка болуп жүргөндө эч ким баалачу эмес. Анан эмнегедир барып Кайрат Нуртас менен барып скрипка ойноп келе алсам эле, сен скрипкада ойнойсуңбу депчи. Бул биздин кыз деп. Бул неге андай? Иле албай атам, аягым такалып калды, оор болуп атат. Суу ичиңиз. Карманып атам аябай. Бизде негизи эле ошондой, азыр эми көпчүлүк айтып атпайбы, 20 жылдык, анан 10 жылдык депчи, аялдардын укугу. Бизде бирөө өлүш керек да.
анан аялдардын укугу чыгыш керек. Бирок азыр көпчүлүгү айтып аткан нерсе мунун баары шарият менен исламда айтылып койгон да. Балким бул сизге, мага же дагы бирөөгө жакпайттыр. Дагы бир Айгүлгө жакпайттыр көчөдөгү, ал шарактап жүргүсү келеттир. Бирок шарият бул сага жакпайбы, Алла Таала айтып койгон да, сен каалашыңча жүр. Кааласаң көңүлүң, нафсиң каалаган нерсени кыл. Андан тыюу жок. Принудительно сени исламга алып келбейт да, шариятты карманбайт. Бирок айтып койгон да, эркек аял аралашып, ошондой ичкиликтер аралашып отурсаңар, ал жерде шериктеш албетте шайтан болот депчи. Мунун баары айтылган да. Мунун баары баягы инструкция для жизни дейт го. Ошондой инструкция кылып жөнөтүлгөн. Бирок биз өзүбүз карманбай атпайбызбы? ооба. Бул жерде эми аялды эч качан күнөөлөш, мен бул ситуацияда деле эркекти 100% күнөөлөйм. Кандай болгон жакта делечи. Бирок негизи эми баягы ооруну алдын ала алат го. Алдын ала алынып калган да. Буну канча алымдарыбыз деле айтып сайрап какшап атат. Аларды жаман көрүп коюп жүрөбүз, сен сүйлөй бересиң да депчи. Кесепети эмнеге алып келип атат? Албетте бирөө өлүш керекпи? Эми бул тема өтө оорулуу тема. Өтө оорулуу тема. Туура айтасыз. Негизи динде маалымат болсо, толук илим болсо, эркек эч качан андай кылбайт. Бул караңгылык. Бул өзүн ошол нафсисин тие албаган, өзүн эмнеге жашап атканын деле билбеген адам ошондой кылат да. 5 баланы төрөп бергенден кийин аны Кантип мындай эркектер билингендер бар, билинбегендер да бар болуп атпайбы? Канчасы бар бизде. Анан бул динден маалымат жок болгондуктан, психологиядан да жок болгондуктан. Мен ойлойм, эгер динди алсаң, кээ бир динде жүрүп деле канча. Ушул жерде мен сиздин сөзүңүздү бөлө кетсем, көпчүлүгү эми мен деле кээде баарыбыз эле айтып калабыз, динде жүрүп деле, сакалды коюп деле депчи. Бүгүн эле мен китеп окуп аткам, пайгамбарыбыздын сирасынчы. Ошол жерде айтыптыр да, көп диндердин тарыхын айтып келип атпайбы? Анан айтып атат, христиан дини эмне үчүн мындай адашып кеткен депчи. Фанатиктердин айынан дейт да. Бизде деле баягы өтө эле фанатизм менен болуп кеткенде эмес, дүйнөнү дагы, илимди дагы алып кетиш керек да. Кошулам. Мен ушуга кошулам да. Анткени немени, примерди кандай айтабыз кыргызча? Пример, мисал. Мисалды биз ошол адамдардан албашыбыз керек экен. Мисалды биз алсак илимден же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алышыбыз керек. Түздөн түз. Бизде деген кандай, эми дин жете элеккенге чейин бирөө жолук салынып жүрсө, ошондон алып берип, кайра эле кайтсак, караңгылыктан баары болуп атат да. Илим керек биринчи. Любой мамлекет бир жер өсүш үчүн илимден башташ керек, туура илимденчи. Түз илимден. Мисалы ошол эле пайгамбарыбыздын көпчүлүк алымдар адашып кетет эмеспи? Алар деле пенде да. Эл астында жүрүп, анан бир мындай нафсинин аркасынан же бир мындай адашып, азыр эми камера чыгып калган заманда адашып кетип, анан мен жакында бир устаздан сурап калдым да, устаз, ушундай алымдар, ушундай ишке барып коебу десем, ал айтат да, Алла Таалам жөндөн жөн анын жүзүн ачпайт дейт да. Себеп дегенде, бир алым ушинтип чыга берсе, силер аны пайгамбардан да бийик көрүп аласыңар дейт да. Ошон үчүн абийирин ачып коет дейт да. Сиз азыр айтып атпайсызбы, башында эле бир адамга же бир нерсеге байланбаш керек экен депчи. Биз ошо байланып алабыз да. Айрыкча кыргыздарчы. Ушул мага чоң сабак болду. Байлансаң ошол башта эле таарыныч, баарынч, бул жакпай калды, тиги жакпай калды. Жок, эчтеке. Дин, мен ойлойм, бул боштондук. Сени Кудай өзүнөн башка эчтеке байлабайт да. Чыныгы динге, акыл эсиңе, чыныгы түшүнгөндө, жүрөгүңө киргенде, сага бул дүйнө мындай эле болуп калат. Эчтекени артынан куубай каласың да.
бирөө сени сөгүп атса деле деп күлүп коюп кете бересиң. Ал сөккөндөн сен жаман жакшы болуп кетпейсиң да. ага маани бербейсиң. Маани бербейсиң. Чоң ажынын жакшы бир мисалы бар го. Сен элестет дейт, көчөдө кетип атсаң, бир кичинекей ит чуркап келип алып, баягы орустардын сапалактары чуркап келип алып сени кабып атат, үрүп атат дейт. Сен ага туруп алып, эй ит, мен жакшы адаммын, мен ур эмесмин, мага үрбө деп түшүндүрбөйсүң дейт да. Ошондой. Ошондой эле дейт да. Кээ бирки адамдар үрө берет ошентип дейт. Барып алып, жок, сенин оюң туура эмес, мен мындаймын дештин кажети жок дейт да, кетишиң керек дейт. Ооба. Ошо Негизи эле шоу бизнесте, бизде Кыргызстандын шоу бизнесин алсак, сиз аралашып жүрбөйсүзбү? Кыз балага кандай оорубу же сизге жеңил эле болдубу? мен ойлойм, эгер сен мурун бир аз кыйын болчу. Аякта деген связь керек болчу. КТРге жөн эле чыга албайсың да. Азыр жеңил эле, себеби сенде интернет бар. Эч кимге байланбайсың, телеканалга байланбайсың. Ошол өзүң болгон талантыңды ошол жактан көрсөтүп эле чыгып кетсең болот да. Мурункудай орчулугу жок деп ойлойм да. Бир камерага түшүш үчүн очередке туруп, Өзүң эле үйдө эле тартып интернет эми азыркы заман башкага. Ошентип эле чыгара берсең болот да. Андан тышкары мен сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп калдым. Основатель Нур Силвер деп турат. Ошол тууралуу айтып кетиңиз. Шоу бизнес менен ар дайым эле могу мисалы выступлениялар ар дайым боло бербейт. Анан жок дегенде кичинекей бизнес сиңдиме ачып берип коеюн дегем. Өзүм убактым жок, жетишпейм. Сиңдиме ачып бергем, күмүш алтындарды сат деп. Ал да сабак болуп көңүлү жок, анан ошол ойдон турат. Албетте магазинге тапшырып койгом. Негизи ойлойм, эгер скрипка болбосо ушундай бир бизнес менен кылам депчи. Ал даяр ювелирный изделияларбы же өзүңүз даярдатасызбы же кандай? Өзүм алдыртам, тандап Кытайдан алдыртам. Кытайдан Таза атайын адамдарды жөнөтүп, ошол Люксовый. Люксовый. Азыр кайсы магазиндерде? Азыр Азия молда. Азия молда эмне деп табышсын биздин катталуучулар? Биринчи этажда жана алтын саткан жерден эле тапса болот. Нур Силвер деп эле. Конкурс уюштуруп кетпейлиби скидкасы менен? Уюштуралы, хорошо. Эмне деп уюштурайлы? Ушул подкаст, так, мындай кылайлы. Комментарий жазыңыздар. Каныш тууралуу ушул подкасттын эмнесин эң сиздерге таасир берген жерин комментарий жазыңыздар. Каныш өзү тандап кетет ошол комментарийди. И ошол адамга канча пайыз скидка? 50%. 50% скидка Каныштан. Албетте жазыңыздар. Азыр эми Нур Силвер тууралуу сүйлөштүк. Баягы сиз көптөгөн мамлекеттерде жүрбөйсүзбү? Кайрат Нуртаз менен жүрөбүз, Ким деген канарчылар менен жүрөбүз. Анан баягы мамлекет аралап сиз көбүнчө музыка чөйрөсүнө көңүл бурсаңыз керек. Кайсыл элдин мындай музыка дүйнөсү сизге жакыныраак экен? Кыргыздыкынан бөлөк. Кыргызстандыкынан бөлөк Японияныкы жагат. Ырлары. Япончо ыры болуп көрүлөт экен. Негизи жакын, кыргыздарга жакын, тили да жакын болот. Грамматикасы бирдей болот. Ошол үчүн япондор бияка келип кыргызча үйрөнүшөт да, орусча үйрөнүшпөйт. Анан түрктөрдүкү албетте. Жана созуп ырдашса керек япондор. Биз деле созгонду жакшы көрөбүз. Япондордун мисалы түркчө восточныйга кетет да. Япондордуку бир аз мындай бир кайрыктары кыргызчага окшош да. Жай ырлары. Эми по-любому востокпуз го баарыбыз. Анан баягы контраст тууралуу сүйлөшүп калдык. Сиз Бакыр менен деле чогуу ырдап жүрөбүз, концерттерин катышып жүрөсүз да. Бакыр менен катыштыңыз беле концертине? И Мирбек Атабеков менен деле эми эки бөлөк дүйнө десек болот. Кайсыл чөйрөдө сизге мындай ички дүйнөңүзгө ыңгайлуураак? Кайсысы жакыныраак? Бул адамдын мамилесинен.
жеке адам жеке музыка адам дейсиз. музыканын тили жок. Любой музыканы ойной беребиз, любой музыка жакын боло берет. Кайсы ырчы бизге кандай мамиле, кандай өзүнө мындай располагать этет ошондон да. Бул жерде турган скрипканын баалуулугун жеткирип кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Сөзсүз. Азырбы же кечирээкпи? Азыр. Прямо азырбы? Азыр. Баалуулугу эмне деген скрипка? Ойнош керек болду? Жок. Айтып кетсеңиз, анан кечирээк аягында албетте күткүлө. Канычтан сюрприз. Баалуулугу бул мастер буну жасап атканда адамды элестетип жасаган экен да. Мисалы скрипканы өзүнчө айтсак, шейка деп коет, мойну, ичинде жүрөгү бар, биякта бели бар, кулактары бар. Ушинтип атап коет да. Анан кийин мен бул скрипкага көп маани берчү эмесмин да, мындай эле инструмент деп койчумун да. Дейин десең, мында өзүнүн бир сыйкыры бар экен да. Анден сен түшүнүп ошондой кабыл алганда сенден ошондой музыка чыгат экен. Мисалы биз дыхание деп коебуз го, дем алганда колумду агайым үйрөтөт да, кайыр сенде деп дем албайсың. Сен кантип дем аласың дейсиң да. Значит, скрипка ойногондо ошондой элестетип ойношуң керек дейт экен да. Анан кийин негизи мен мындай, кандай десем, көп аябай фанат дем, любой нерсенин фанаты болот го. Скрипачтар, фанаттар бар. Буну тим эле жан дүйнө кылып эч кимге колун тийгизбей ушинтип баласындай карап алгандар да болот да. А мен мындай бул любой нерсенин инструмент деп ойлойм да. Ошо мисалы күйөөң деле айта кетейинчи. Күйөөң деле бул балким сенин бир бейишке барган бир себеп, тукумуланткан бир себеп. Ошондой эле бул скрипка мен наным, өзүм сезимимди билдирген, творчествомду, оюмду чыгарган, элге жеткирген бир инструмент мен үчүнчү. Бирок андан ашык эмес. Андан ашык эмес. Сизге жакпаса керек, мен бир элдин оозунда жүргөн сөздү айтсам, кыякты көпчүлүгү бул шайтандын инструменти деп коет экен да. Анан азыр өзүңүз деле айтып кетип атсаңыз, баягы жасап аткан адам ушундай адамга окшоштуруп элестетип жасаптыр депчи. Анан өзүм ой келип кетти да баягы. Эми кыяк эмес, жалпы Инструменттер деп айтсак туура болот да. Бүт инструмент. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан экен да, баягы ышкырасыз го, свирель деп. Ошол шайтанды чакырат деп, жаңы кыяк окшошуп кетет эмеспи ошогочу? Ошо окшомос. Духовой инструменттер бар го, үйлөмө аспаптар. Ошолор окшош болот. Бул деген адамдын голосуна окшош. Виолончель бар го, адам сүйлөп аткандай звук чыгарат ал. Адамга жакыныраак. Анан Леонид Кербелден барып сиз сабак алсам деген ниеттериңиз бар экен эле. Алгансызбы? Алгам. Экинчиси ким эле? Александр Островский. Андан да алдыңызбы? Алгам. Эмне айырмачылыгы бар экен? Алардан мындай эмнени алдыңыз жаңы өзүңүз үчүн? Жаңы мен алардан сабак алганда мен ыйлагам. Эмнеге 15 жыл ойноп жүрүп ушундай элементарный, базовый нерсени мен билбепмин. Бизде Кыргызстанда алдай мындай айталган адам болбоптур. Биз болгону өтө таланттуу экенбиз да. Эчтекени билбей эле өздөштүрүп кете берет экенбиз. Кыргыз эли өзү аябай таланттуу болот экен да. Эмнеге бизди Европа чакырат, Кытайга, Дубайга эмнеге чакыра берет кыргыздарды? Анткени чыныгы таланты бар да. Мээнеттен тышкары биринчи талант болуп атат да. Анан ошону туура эмес өстүрөбүз да, же өстүрбөй калып кеткен да. А эгер ошондой талантты башка чет өлкөдөй баксачы, анан вообще башкача болмок да. Бирок ушунун экинчи тарабы бар го, бизди антип багып койсо биз андай өнүкпөй калабыз депчи. Биз ошол кыйынчылыктарды басып өтүп, анан ошонун баасына жетебиз дегендер дагы бар да. Балким биз азыр ошолдо келип атабыз да. Бирок сиз Кытайда жашадыңыз. Эң акыркы жолу 5 жыл мурун болдуңуз да. Анан Кыргызстанда, Кытайда эми өнүгүү бөлөкчө да бар, чоң мамлекет, технологиялардын мекени.
Анан Кыргызстан менен болгон экөөнүн салыштырмалуу айырмалары эмнеде? Муну баарына эле белгилүү болуш керек, канчалык айырмасы чоң экенинчи. Мен басып айта кетсем, бул илим. Кытайда илим бөлөк экен, аякта. Бирок илим дей берип, этика жок, тарбия жок, улууну узаттап, кичүүнү узаттап деген жок. Улууну урматтап. Жок да ал жакта. Ушу сен жакшы окушуң керек же жакшы акча табышың керек, болду сен ошондо адамсың да. Робот. Сизге кайсынысы жакын? Мага албетте кыргызский вариант жакшы да. Кенен Мен жалкоомун негизи. Сиздин Каныш деп ким ат койгон, негизи эмнени түшүндүрөт Каныш? Каныш деген негизи Ханышадан чыккан да. Канышай ким койгон? Апам койгон, себеби мен төрөлүп атканда ошол Каныш деген кантип айтып коет эле врачты жана төрөткөн акушер аты Каныш болчу экен. Анан мен кичине угроза менен төрөлүп атканда ошол эже колдонун аракетин жумшап сактап калган экен да. Себеп болуп калган. Сиз ошондо 97-жылы болсоңуз, 31-декабрь. 31-декабрь. 27-ге барып. 28-ге баратасыз. Анан айтып атпайсызбы, апам батасын алды анан турмуш кургам депчи. Негизи колуңузду сурап келгендер көппү? Көп. Бирөөсүнө токтолдуңузбу? Жок. Эмне себеп токтолбогонуңузга? Же баягы өзүңүз айтып кеткендей, эмнеге мен бул суроолорду берип атам? Баягы жаш баланын, айрыкча кыз балдардын травмасы болуп калат дейт го. Ошол себеп эмеспи? Ошол. Мен корком. Чын айтканда, көбүнө айтчу эмесмин, бирок сен жашооңдо мындай примерный үй бүлө болгон эмес да. Атанын ордун билбейсиң, апанын ордун билбейсиң. Биз көргөндөн ошол апам эле өмүр бою иштеп, тытынып, үйдө деле ошол, эшикте деле ошол. Анан жанагы жүрөгүңдөгү тынчтык сезим жок болот экен. Мен ошол үчүн айтам да, мындай баарыначы өзүм да ушундай болгум келет да. Макул эркек ата энеси жок өсүшү мүмкүн, балким да бышып өсүшү мүмкүн, бирок кыз эч качан атасынын, энесинин сүйүүсүнөн айрылбаш керек да. Сен кичинекей кезиңде эле сезбей алгансың жанагы безопасность деген чувствонучу. Сени коргой турган адам сени коркутуп атса дейм. Анан чоңойгондо албетте сен ошондой сезимди ар кайсыдан издеши мүмкүнсүң да, коркушу мүмкүнсүң. Анан моундай жанагындай жаңылыктар болуп атса, анан каяктан? Же балким сен жакшы алтындай адам келе атса деле сен аны көрө албайсың да. Балким сен көнүп калган болосуң ошондой ызы чуу жашоогочу. Ошол өзүңүз айткандай, балким чындап эле ошондой жашоого көнүп калып, кыз балдарчы. Ушул жашоо модели ушундай турбайбы деп анан жакшы адам туш келсе дагы аны менен өзү байкабаган таризде ызы чуу. Ошо менмин да. Каныштын күйөрмандары даярданыңыздар. Ошол бирден бир себеп, экиден бир себеби ошол апам келсе деп ойлойм да. Кантип апам жок, ким мени узатат, биякта эч ким жок менде. Эми жаш деген өтүп кете берет да, айрыкча кыз баланыкычы. Анан чындап эле жакшы бир, мен айтып атканым бирдекеге бирдеке себеп болот го. Алла таалам жөнөтсө ошондой бир жакшы инсанды, анан балким ошол аркылуу апаңыз жаныңызга келип калса, андан кийин Балким. сиздин багыңыз ачылып, баягы черный полоса, белый полоса болот го. Белый полоса балким сиздин багыңыз аркылуу келеттир. Балким. Ниет кылам, дуа кылам. Кандай жигиттерди, кандай сыпаттагы адамдарды жаныңызда көрө аласыз? Биринчиден мындай
коргой ала турган адам болсо дейм да. Сөзүнө турган, жумшак. Мен чыдабайм мындай уважение жок болсочу. Бар го эркек, жигит, кыздар бири-бири менен сөгүшүп эле мындай. Алар үчүн норма го, мен үчүн ал норма эмес да. Сөгүнбөш керек да. Сүйүү кетет, анан сый калыш керек да ортодо. Сыйды кыла ала турган, анан ар дайым тилейм ушул ата энеси толук болсо экен депчи. Анткени бул мен көрбөй алган нерсем, мен аябай тилейм кайнапам, кайнатам толук болсо экен депчи. Ошол чындап айтканда эненин дагы сүйүүсү болгон эмес, атанын да сүйүүсү болгон эмес да. Ошол үчүн мен азыр мындай эне, апа, аталарды көргөндө эле жибип эле, эрип эле, карап эле ушинте берем да. Анан кийин кайнапаң, кайнатаң сонун болсо, эми ал да бир бакыт деп ойлойм. Бирок бизде дагы бир көйгөй бар да, эркектердин зомбулугунан тышкарычы, бул кайната, кайненелер, келиндерге болгон мамилесичи. Андан кооптонбой элесизби? Андан да корком. Бирок мен сүйлөшө алам да. Көп келиндер бар ичине сактап, канча адамдар ичине сактап эле барып өзүнүн жашоосуна кол салып алат го ар кандай. Мен ойлойм, сен ичиңде сезимди айтышың керек, сен түшүнүшү керек. Алар башкача ойлонот, сен башкача ойлоносуң. Бирок эң өзүңдүн ичиңде сезимди жашырбай элге туура жеткиргенди билишиң керек да. Мындайча айтканда коммуникацияны билишиң керек да. Кантип сүйлөшүш керек. Ар кайсы адамдар менен өзүңдүн бир жанагы манераң менен сүйлөй берсең жарашпайт. Кээ бир адамга катуу сүйлөшүң керек, ошондо жетет. Кээ бир адамга жумшак, ар кандай да, ситуация жараша. Дагы бир жакында эле бир китеп окуп калган жерим бар эле. Алла таала айтат экен, сенде эч качан бендеде эки жүрөк болбойт дейт экен да. Ал дегени баягы кээде биз өзүбүздү ийлип, бирөөгө удобный болуп беребиз го. Ал ошол биз өзүбүздү эки жүрөк кылып көрсөтүп атканыбызда, биз өзүбүздүн чыныгы каалообузду, чыныгы жүзүбүздү көрсөтө албай бирөөгө ийлип эрип, сен аны менен еще хуже кыласың дейт экен да. Алла таалам. Ошон үчүн баягы мен дагы азыркы кыз келиндерге айтып кетерим, бизде деле карындаш бар, кыз бар, эне бар дегендейчи, ар бир эркектин аркасында турат да. Зордук, зомбулук башталганда ошону айтыш керек. Албетте айтыш керек. Себеп дегенде кечээ каза болуп калган Жайжан отобуздун эжени деле көрсөк, ал эже кечээ өлгөн жок да. Ал эже ошол мурун эле зордук, зомбулук башталганда өлгөн. Ооба. Бизде эми азыр бул физический өлүм болгон болсо, ал морально өлүп бүткөн да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошол үчүн биринчи признактарын көргөндө эле токтотуш керек экен ошол жерденчи. Бул зомбулук деген теманы эми билбейм, чоңойдум да, көрүп чоңойдум. Өзүмдүн башыман да өттү бул. Айтыш керек, чыгарыш керек, защита болуш керек, мамлекеттен болуш керек, наказание күчтүүрөөк болуш керек. Мисалы Кытайда коркот алар. Аякта наоборот, аялдар мындай аяктачы, эркектерин сабап коет да мисалчы. Бирок андай да болбош. Андай да болбойт, конечно, бирок бизге бир аз керек да, ошолчу кичине мыйзам чегинде катуураак коюш керек да. Аял деген эмне? Аял деген ал слабый неме да. Жаратылыш да ал. Күчүнүн баары тилинде. Күчүнүн баары тилинде, бирок эми ал эч качан колу менен сага зыян тийгизе албайт. Сөзү менен болуп кетпесе элечи. Бирок аялды эркек алып атканда түшүнүш керек, эмнеге алып атам? Ал сен аманатың. Сен аны багасың. Сен ага ответственность аласың. Анын бири-бирин эле күнөөлөп ошол жаман экен да, күнөөнү издегенчи. Бирок ошол жерде бирдекени айтып койгум келет да. Ал эркекти деле бир эне тарбиялады да. Бул жерде аялдарга дагы суроо болуп атпайбы? Мисалы үчүнчү, ал бир аялды өлтүрдү, бирок дагы бир аял аны тарбиялады да. Ошол тарбиялап атканда эми үй медресеси дейт го, эне го. Эми энелерге албетте мен сөз тийгизгим келбейт да. Энелер бул бейиштин
ачкычы эмнелердин таманын астында. Бирок эми айтып атканым тарбиядан кеткендир балким, эркектерди тарбиялаган. Тарбиядан кетет. Бул жалгыз гана эненин тарбиясы эмес, бул сенин чөйрөңөн дагы да Коом, коом. Сен алтындай энелер канча барып бир интернат же не знаю бир хулигандардын арасынан кирет. Ошол жерден ошондой тарбияланат. Ар кандай бул коомдон дагы көбүрөөк. Досторуңан. Бирок эненин тарбиясы по-любому көбүрөөк роль ойнойт да. Айтып аткан биз көп угуп калганбыз да, эми эл арасында эле жүрөбүз да. Сиз өзүңүз айткандай эркек деген мындай болуш керек, эркек мындай болуш керек деген нерсени көбүнчө бизде эми бул чындыкка капа болушпасын. Көбүнчө бизде энелер айтат балдарыначы. Аялың мындай, андай депчи. Мен көп деле аталардан уга элекмин да. Сен катының тыйып кой деген сөздөрдүчү. Да, значит, бул эненин дагы тарбиясы да. Эми эне бейиш деп эне деле аппапак болбойт экен да. Мен мисалы өзүмдү аппапак деп айта албайм. Бирок кыйын да. Ошол үчүн биякта по-любому бир туура жолду көрсөткөн бир нерсе болуш керек. Биз азыр чоң көйгөйдү ачып маектешип атпайбызбы ошонун үстүнчү. Анан менин көз карашымда сиз өзүңүз дагы атаңыздан бөлөк дагы мындай кандайдыр бир эркектер тарабынан мындай жакшы эмес мамилени көрүп калгандай сезилесиз. Башыңыздан ушундай окуялар өттү беле? Тем более шоу бизнесте жүрөбүз дегеним. Негизи бул башыман өткөн ооба. Негизи мен башыман өткөн орчулук нерсени көп айтчу эмесмин да. Айтпагандын айынан домашний насилие болот же жөн эле ошол адамдардан сага несправедливый мамилелерди көрүп калат экенсиң да. Анан кийин кой айтпайын дейин десем, анан мага окшоп айтпай жүрүп канча аял өлүп калып атпайбы мисалычы. Анан балким айтканым туура, бөлүшүп кетейин. Мен кантип чыктым ушундай ситуациядан? Башында ошол кичинекей болчумун. Өзүмдүн биринчи жигитим менен сөзүшүп баштагандачы. Анан кийин ал билбейм каяктан ушул кызгана берчү да. Любой эле классташыңан деле, досторуңан деле, кинодон сериал көрүп атсаң деле кызганып, актерго деле кызганып, мындай кумурскага деле кызганып дегендейчи, мындайча айтканда. Анан мен кандай, мен мындай жаркылдаган кызмын. Мен жаман оюм жок эч кимге. Башка эркектер менен деле сүйлөшө берем. Мен үчүн бул нормальный нерсе болчу да. Жаркылдап сүйлөшүп, анан ау деп күлүп жайнап келсең, анан артынан уруш чыгат, ызы чуу чыгат, кылбаган нерселер кылынды дейт. Анан манипуляция, сен мени сүйбөйүн, мен сен үчүн өлөм деп ушундайлар болот го. Сен ошондойлор, мен сени сүйөм, мен сен жок жашай албайм деген деле болду да. Red flag деп популярдуу болот го ушул сөздөр. Негизи айтканда ишене бербеш керек экен. Алдана бербеш керек экен. Бир нерсе туура эмес кеттиби, бир ызы чууну чече албай атасың же бир эле жолу сага катуу сүйлөп кол көтөрдү, болду, ошондон токтотуш керек экен деген башыман өттү да. Ошону түшүндүм. Мен бир жолу кичинекей болчумун. Бир жолу кол көтөрдү. Биринчи мындай жакалагандан баштайт экен да. Анан кол көтөрүлөт экен. Анан инструменттер пайда болуп баштайт экен колундачы. Бирок кол көтөрүпкөндөн кийин келип кечирим сурап, ыйлап келсе, анан мен өзгөрөм деген жана сөздөр угуп алып, анан сен ишенип баган адам өзгөрөт, экинчи кылбайт экен деп чыдап жүрө берет экенсиң да. Анан канш чыда эле чыда, сабырдын түбү сары алтын, аз чыдасаң экөөбүз үйлөнөбүз деп ошентип канча энергиям, психологиям, нервим кетти. Анан акыры уже мындай мени сабаган бул көнүмүш адат болуп калды да. Анан мени коркутуп алган, сен эгер бир нерсе болуп айтсаң,
мен сенин бияңыңды өлтүрүп кетем, же апаң Азия казалыкка истейт, же сени жайып ийем баарына, ушундай ар кандай мындай шантаждар болот экен да. Эми мисалы үчүн манипулятор болгондо ар дайым сиз дагы көнө баштайсыз да ал модель жашоогочу. Ооба. Бул нормалдуу көрүнүш, эркектердин Ооба. баары ушундай, тем более өзүңүздүн атаңыз ошондой нерсени өзүңүздүн үй бүлөңүздө көргөн болсоңуз, бул нормалдуу көрүнүш экен да, значит эркектердин баары ушундай экен да деген сезим болот. Ооба, ооба. Анан ал манипуляциясына сен деле көнгөн кыз болосуң да. Ал сенден кандай мени сүйөт экен деп ойлойсуң сен ошону. Сага кадимкидей жакшы мамиле кылса, бул мени сүйбөй калды деп ойлойт экенсиң. Сага жашынакай айтса жетпейт, сени урганда жетет экен да. Бул адам өзү ошону каалап калат экен, мындай мазохист деп коет да. Бир чапканда оорубайт да, катуураак 2 жолу чапканда эсине түшөт го. Жана макал деле жөн эмес. Эми мени жакшы атка бир камчы дегенчи. Эми мен өзүмдү жаман ат дебейм. Мен просто кичинекей болчумун анда. Көп нерсени билбейм мен. Аябал кандай болуш керек экенин билбейм. Болгону мен ушундаймын. Мени кабыл ала алган эмес адамчы. Анан баягы көпчүлүк бар го, кызганып атса, значит сүйөт экен депчи. Кызганыч деген сөздүн өзүнүн түшүнүгү бөлөкчө болуш керек го дейм. Сиздин оюңуз кандай? Эми кызганган деген мындай себеби менен кызганыш керек, акыл менен кызганыш керек. Каяктан эми мисалы кызганбаган жерден да кызгана бербеш керек да. Бирок кызганып баардык аялга моундай баардык жагын бууп салат го. Чыкпа, досторуң менен барба, эркек бар жерге барба дей берип чүмкөнүп кетет. Жана кичинекей баланы барба деген сайын барат го. Кыспашың керек да, сен түшүндүр, бул жолго барсаң мыякка барасың, бул жолго барасың, буну тандасаң бул жолго барасың деп жашынакай түшүндүр да. Сен аны канча монтип кыса берген сайын ошончо аял боштондукка чыккысы келе берет да. Жана өйдө да айткандай эле, үй бүлөдө да агартуу эркектин мойнунда да. Могу жака барсаң мондой болот, ошон үчүн мен сени могу жака алып барып келейин деп альтернатива предлагать этиш керек экен да. Анан кийин келип эле сени сөгө берсе, уруша берсе, ура берсе, кайсы адам түшүнөт? Аягында психологически больной болуп калат адам. Мен ошондой болуп калгам да. Сен деген билесиң кар, сен ким, сен эч ким эмессиң дегенге жеткен да. Сен сөгө берип, мындай граница жок болчу да, сый да жок болчу да. Анан кийин 3 жыл сүйлөштүм ал адам менен. Зомбулук канча жыл уланды? 2,5 жыл уланды. Болбосо же аял эмесмин, эч ким эмесмин да. Аны деген мен айлана чөйрөмө айтсам деле болмок да. Давно элечи айтпай жүргөм. Апам болсо жанымда жүргөн, сиңдим бар зомбулукта деген. Биягым жыгылып кеттим деп эле ушинтип эле чыкпасаңчы көп калганчы. Кадимкидей катуу кол көтөрүп ушинтип урчу. Канжалап калчумун да. Сизди эмне токтотуп атты ошол мезгилде? Эми үй бүлөлүү адамдарды түшүнөбүз. 5 баласы бар, 4 баласы бар, хотя бир баласы бар, анан кайын журт маселеси. Сизди эмне токтотуп атты? Эмнеге илинип аттыңыз? Мен сүйөм деп ойлочумун. Ошол Сиз өзүңүз аны сүйөм деп ойлочусуңуз. Ал жок, жашай албайм деп ойлочумун. Анан менде башка жашоо жок деп ойлочумун. Ушуга жаралдым деп ойлочумун. Акыркы учурда мен уже коштошуп аткам да, мен жашабайм деп ойлочумун. Бул жашоодо деп өзүмө мындайча айтканда кол салайын деген күндөр болгон да. Мен ошол Кудайдан акыркы күндөр сурангам да, бул адам жоготчу деп элечи. Же болбосо мага ыраазы болчу, мен өлө берейин депчи. Эмне сизде жардам берди ушул нерселерди жеңип өткөнү, азыр мындай жаркылдап кайра мурунку кааныш болуп кайтканыңызга? Апам аягында чыдабай калдым да, болбой калганда мам дедим. Как раз жаңы эле көзүм көк ала шишик болчумун да. Апам Кытайда болчу. Чалдым, мам дедим. Түшүндү. Унчуккан жок. Жаныңда ким бар деди.
досторум бар болду. Эртеси күнү учуп келди. Анан ортого адамдарды салып атып айрылдык да. Экинчи көрүшпөгөндөй болупчу. Бирок ошол коркунуч жанымда 5 жылдай дагы жүрдү. Коркуп, анан психологияга бардым. Неге андай? Анан кийин өзүм күнөөмдү түшүндүм. Неге андай болгон экен? А мен каяктан алдым? Бардык агай ошол өзү дагы Данияр Чормошовдун агай, таанысызбы, тааныбайсызбы, ошол дин жеткирген, маалымат берген, психология жактан, дин жактан дагы мени чыгарып кетти да. Жардам берди да. Каныш, сен билесиңби, сен кимсиң? Аллах таалам эмнеге сени жараткан? Сен кандай адам экениңди сен билбейсиңби? А мен эмне деп ойлочумун? Мен эч киммин? Мен жаман айткандай айтпайлыбайын эми. Аябай начар сөздөрдү мээме сиңдирип койгондо мен ошондой элемин деп ойлочумун да. Ошондо эркек кандай сөгүнүч сөздөрдү колдонсо, аял киши өзү мен ушундай турбаймынбы деп калат экен да. Ошондой эле эркектерге аял кандай эркектерди кантип сөгүнсө, эркектер да ошентип ойлоп калат өзүнчү. Никчемный болупчу. Опять-таки сен деген адамга байланып атпайсыңбы? Адамга байлангон үчүн сен ал сөзүн аппапак кылып бийик тутуп алгансың да, ал сени эч кимсиң десе, а мен эч киммин экен деп. Ал сага ал ким экен деп бериш керек да, сен кимсиң деш керек да. Мен Аллах Таала жараткан, сен кимсиң мага деш керек. Андай эм жок да понятие. Кытайдан жагын келсем каякта дин менде. Бирок 5 жылдан кийин мен кой бердим ал адамды толугу менен. Неге? Анткени сен мен жашоомдо болгон үчүн биринчиден мен Аллах Тааланы таптым. Экинчиден мен өзүмдү таптым. Үчүнчүдөн мен түшүндүм аял кандай оозунан кандай сөздөрдү чыгарбаш керек экен. Кандай мамиле кылбаш керек экен эркекке. Кандай мамиле кылып атканда сен ошону жута бербешиң керек экен. Өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек. Мен ким экенимди ошол 5 жылдан кийин ошол адам аркылуу түшүнүп атам да. Ал мени сабап монтип, мен монтпесе, мен жана крайний случайга алып келбесе, мен балким дардагаңдап мага айткандай монтип жаркылдап түшүнбөй балким жүрө берип, анан кийин күйөөгө тийип, анан бала төрөп, анан ажырашып, эми Кудай сактасын, балким ошондой болмок да. Азыр бар жоктон сабак алып турмуш курганга даярсыз. Даярмын деп бир канча пайызга даярмын буюрса. Бул травма бат эле кетпейт экен. Сиз айтып атпайсызбы, психологко барып разбор кылдым деп? Ал сиздин күнөөңүз эмнеде экен? Өзүм күнөөмдү түшүндүм деп атпайсызбы? Менин күнөөм бул апамдай баатыр эне болгум келген экен да. Күчтүү. Баатыр эмес, күчтүү. Эркектин да ролун аткарган, аялдын да ролун аткарган, баарын өзүнө ала берген экен да. Эркекти бийик тутпаган, эркекти мындай теңме тең көргөнбү, же мындай сыйлабагандан болушу мүмкүн да. Мен бир модель, жашоонун моделин көрүп калгам. Үй бүлө, аял киши өзү деле ача алат негизи. Бутылканын крышкасы дейли кухняда. Бирок эркегин алып келип бере берет да. Муну ачып берип коюңузчу, мен күчүм жетпей деп. Ошондой болуш керек. Сиз ошону үйрөндүңүзбү? Ошону үйрөндүм. Эми практика кыла элекмин, буюрса көрөбүз го, анткени биринчи отношениядан кийин кайра жаңы куруш бул оңой эмес экен да. Эми исламда никеден кийин гана дейт, биз сизге ошону каалап кетебиз. Иншалла. Эми бүгүн сиздин менен болгон маекке даярданып атып, бир эки кызыктуу окуя болду жеке менде. Мен бул жака келип Кытай туугандарды алып келдим. Кытай туугандар менен сүйлөшүп, анан аларды таштап коюп, анан келсем, келип Телеграмда жаңылыктарды окуп атсам, жаңылык чыгып калды да. Азыр эсиме түшүп атат ошол. Бүгүн женский колонияда отурган энелерге 1 июнга карата балдарыны
менен чоң майрам кылып балдар менен көрүштүрүшүптүр да. Бул мындай тарыхта болбогон нерсе экен. Аны эмнеге эсиме түшүп атат десем, сизге суроо бергим келиптир. Сиз деле жүрөгүңүздө, ичиңизде кичинекей бир кызсыз да. Апаңыз менен жолукканды кандай элестетесиз? Жакында эле раматылык тайнем каза болду. Анын эң өкүнүчтүүсү ал Кытайда мен бара албайм, дегиле жаназа окулбайт аякта. Анан биякта туруп жок дегенде Куран окуганы кылып аттым. Эң өкүнүчтүүсү ошол жанында боло албаган, жакшы сөздү айта албаган, өзүң сөз берген кыла албаган. Себеби ага чейин сүйлөшүп айтып аткам, тайне кичине бир аз күтө туруңуз, аз барам жакында, чыдай туруңуз. Бирок сезип аткам да, эми адам сезет экен өлөрүнчү. Мен сезип түндө ошол досум менен сүйлөшүп аткам, ушул апам тайнем жута аз калды депчи. Болбосо тайнем колунда өскөнбүз да. Андан соң артынан көзү өтүп кетип, туугандар менен сүйлөшүп калып айтып калдым, апам билеби тайнем тууралуу десем, жок билбейт. Аны угуп алып огош бетер сыгылдым. Жанагындай возможность бул жакшы нерсе да. Эми бул эки мамлекет болуп атпайбы? Балким жакыныраак же билбейм, мындай башка колонияда болсо жеңилирээк болмокпу дейм да. Кытайдын колониясы бул башкача да. Алардын правиласы башкача. Болгон чоң жардам ошол биз өзүбүзгө күч берип, өзүбүздү жакшы караганчы. Тууганың, ата энең, эми мындайча айтканда мусапырбыз да биз Кыргызстандачы. Кандай болбогон күндө дагы ошол мен күчтүү болушум керек, өзүмдү жакшы караган. Сынбаш керек да. Суроомду дагы тереңдеп берсем, жакын эле адамың андай учурга туш келбей эле, эки жакын адам алыста жүрсө, телефону чалышып атса деле, могу күнү сагыныч пайда болот го. Анан жатып алып элестете бересиң го, жолугушууну элестетесиң, кандай мындай моделировать этесиң да. Жолугушканды Сиз жана кандай? бизде популярный го, мындай аэропорттон эле тосуп алганчы. Мен ошондой эле тосом деп ойлойм да. Эми жалаң жакындар дейин десем, үчөөбүз эле бар экенбиз, ошо эжем, сиңдим үчөөбүз. Албетте мен жандай Шарик менен мамам өзү негизи аябай эме да, жаркылдаган аял да. Анан күлгөн жакшы көрөт. Анан кичинекей бир нерсеге сүйүнгө берет да. Любой бир случайно бир бесплатный подарок тетияктан утуп алса, ошого тим эле ыраазы, бактылуу да. Апамчы кичинекей, мен каждый конкурстан биринчи место алам же албаймбы, катышамбы, катышпайм, Каныш Нурди деп угулуп калса эле болду. Андан өтөр бакыт жок да. Ошол үчүн мен апамды элестеткем, сиз айткандай, барып аэропорттун алдына барып алып, Шариктер, Мишкалар, тортторду көтөрүп алып тосуп алам депчи. Колдон келишинче келип эле, анан ушундай кыялданам, ушул апамды эң биринчи стоматологияга алып барам, врачка алып барам деп өзүн бир аз өзүнө келтирип алып, анан чет өлкөгө, анан көлгө, анан сонун жерлерге алып баргым келет да. Мен көргөн ушул, мен бир жерге эс алганга кеткенде дайыма элестетем да, ушул жерде апам жанымда болсо кандай болмок депчи. Апаңыздын эң сүйүктүү нерселери же тамагы эмне? Кандай тамак жакшы көрөт? Апам тамактанбайт, баарын жакшы көрөт. Любой тамакты сүйүнүп жейт. Ушундай адамдар сонун, каждый мелочка сүйүнгөн. Мен эми сизге кошумча айтып кетейин.
кээ бирде мен үйгө продукт алып келсем, обычный эле продукт алып келсем, ошого сүйүнгөн адамдар бар да үйдөчү. Ошондой да, менин апам да уй деп эле сүйүнө берет да. Албетте бирге болосуздар деген үмүттөмүн. Биз да дуа кылабыз. Анан бүгүнкү күндө кааныштын жетишкендиктери эмнеде? Жеке жашоодо жана чыгармачылыкта. Жеке жашоодо экинчи ошондой зомбулуктар кайталанбайт деп ойлойм. Өзүмдө, өзүм балама, өзүмгө келечек күйөөмдө мындайча айтканда жаңы моделни көрбөсөм да өзүмө эме тартып койгом да. Анан сен кандай ниет кылсаң, Аллах таалам ошону берет. Мен сурайм, бары жокту сурайм. Уялбай, эчтекеден уялбай сурайм да. И пока что убактысы келе элек, значит, мен азыр эмнеге дегенде фокусум творчестводо болуп атат да. Анан кийин бүгүнкү личный жашоомду айтсам, мен өзүм ордум тапкан жашнакай, жеңил ой эмес, акылдуу, тарбиясы бар, өзү жашоо тарбиялаган кыздардын бирине кирем да. Чыгармачылыкта дагы эми өсө турган жактар көп. Бирок бүгүнкү деңгээлиңиз менен ыраазысызбы? Бүгүнкү деңгээлим менен эми адам өзүнө ыраазы болбойт экен, по-любому бир минусун таап чыгат экен. Бирок мен бир нерсеге ыраазымын, коркпой ырдап көргөнүмө. Элестетсеңиз, мен 27-26 жыл, макул эми 20 жыл мен уялгам ырдагандан, сүйлөгөндөн. Мен азыр мояка келип сүйлөп атканда бул мен үчүн чоң жетиштик да, мен сүйлөй албайм. Эмнеге сүйлөй албайм? Анткени тилим чайналган. Мен бир тилди толук үйрөнгөн эмесмин да. Же орусча эмес, же кытайча эмес, же кыргызча. Анткени бул жакта 2 жыл, тиякта 2 жыл, 1 жыл монтип жүрө берип, бир аз чайналган да тилимчи. Бирок кыргыз мектепте окуган эле киргиздерден караганда кыйла жакшы сүйлөйт экенсиз. Үйрөндүк го. Негизи бар жок тууралуу сүйлөштүк. Анан эң бир чоң суроо калды. Сиз скрипкада эл аралык деңгээлге чыгып, же элдин алдына чыгып биринчи ойногон композицияңыз эсиңиздеби? Ооба. Ал кайсы эле? Сурок деген чыгарма. Эл аралык деген кандай ал? Эми элдин алдына чыгып. Кичинекеймин, 7 жаштамын. 7 жашта. Абдырабед окуганда конкурс концерттер болот, анан эң биринчи чыгармам Сурок деген болчу да. Ошону ойногом скрипкада. Азыр ойноп бере аласызбы? Аны ойной берем, бирок андан да жакшы чыгарма ойноймунбу? Андан да жакшы чыгарма даярдап келиптир бизге Каныш бүгүндө. Ошо сюрпризди угайлы, анан кийин жактырууларды басайлы, конкурсту эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анан кийин экрандын ар жагынан болсо да кыл чыгып койгула. Каалоо тилегим айта кетпеймби? Ооба, албетте. Итог чыгарып койсом, эгер жанагы азыркы болуп аткан зомбулук жөнүндө айтсак, кыздарга айткым келет, эч качан коркпогула, эрктүү болгула, өзүңөрдү сыйлагыла. Аллах таалам силерди сонун кылып жараткан. И бул ааламды силер үчүн жараткан. Эч ким эчтеке дей албайт, эгер сен өзүң эле каалабасаңчы ошону. Бир жаман нерсени көрдүңбү, алып кой же баспа аяка. Анан коркпогула деген да бир сөз да. Анан эгер ата эне жакта айтсам, негизи эле бардыгын айткым келет да, колуңарда бар кезде барктагыла. Кийин жок болуп калып, анан өкүнүп, ошол сезим өмүр бою калат экен да. Ошол үчүн ар бир адамдын алдынан мындай карыз болбошуң керек экен да, көңүл жана кабадан да өйдө деп коет эмеспи? Мындайча айтканда, бирөөнүн акысына киргенден алыс болуш керек экен да. Анан бирөөгө бүгүн акыркы күндө жолугуп аткандай мамиле кылыш керек экен. Өзүңө дагы, бирөөгө дагы.
Мен кошумча айтып кете турган нерсе, Каныш эгерде диний илим боло турган болсо, сөзү аябай таасирдүү, өтүмдүү боло турган биздин кыздарыбыздан экен. Албетте илим алыңыз, бул дүйнө акыретиңиз Алла таалам ачык кылган болсун жолуңузду. Ошол анда биз Каныштын сюрпризин угайлы, конкурска даярданайлы. Келип бергениңизге рахмат. Алла разы болсун. Сизге да. Жашооңузда дайыма ушундай жадырап, жайнап жүрүңүз. Достор, биз алдыда айткандай эле Каныштын сюрпризин уккан даярданабыз. Эмне деген чыкма? Энеке май бүгүн Атабековдун ырдады эле го. Ушул эне жөнүндө сөз тууралуу көп болуп кетип, апама да бир жолу арнап коеюн, кийин көрүп тарыктагылсын.